Ажалы айттырбай келет эмеспи? Ким кайсы булакта каза болорун бири гана жараткан билет. Кыргыз маданиятында дагы мезгилсиз түйүнү салган жылдыздардын каза болгону көпчүлүктү кайгыга салбай койбойт. Белгилүү ырчы Гүлзат Батырканова дагы жол кырсыгынан каза болгон. Ырчы 2015 жылдын 2 январь күнү кечинде Ысык Көл облусунан келе жатып жол кырсыгына кабылган. Маалыматка караганда Гүлзат Батырканова жолдошу менен бара жаткан унааны каршы тилкеде келе жаткан унаа сүзгөн. Кырсыктан ырчынын көөсү мойну сынып, алдагы ооруканага түшкөн. Гүлзат Батырканова ошол жерден мерт кеткен. Гүлзат Батырканова Кыргыз Республикасынын эл артисти Шахра Талипованын кызы. 1973 жылы 7 июнда Токтогул районунун Кетмен Төбө айылында туулган. Карай берем, өмүр жазым, жүрүлүчү эскерип, айта көрбө, жубайыма өңдү бир катар ырлардын аткаруучусу. Гүлзат Батырканова телеканалдардын биринде Сармердин шоу программасында алып баруучу болуп, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болчу. Төкмакын Майра Керим кызынын кеч уулу Ак Жолтой Канат уулу жол кырсыгынан каза болгон. Каргашадан жанындагы келинчеги дагы 2 жигиттин каза тапканы айтылган. Апасынан калган өнөрдү улап, айтыштарга катышып алтынкы орундарды багынтып жүргөн акын жол кырсыгынан өмүрү кыйылган. Ак Жолтой Канат уулу 11 ноябрга караган түнү Балыкчыдан Кочкор районунун көздөй баратып жол кырсыгына кабылган. Ал отурган машина жүк ташуучу унаа менен кагышып, алдына кирип кеткен. Мунун кесепетинен Ак Жолтой жубайы менен дагы 2 жигит каза болгон. Төкмакын сөөктүсүнө баш кошконуна 2-3 ай гана болгон. Келинчеги Изарт 24 жашта, Токтогулдун кызы. Жалаң муңдуу ырларды ийине жеткире ырдаган, өзгөчө кайдагы сүй деген ыры менен эл оозуна алынган ырчы Фаркат Кеңешбек уулу дагы жол кырсыгынан 29 жашында каза болгон. Кагылышуудан 2 унаанын айдоочулары жана жүргүнчүлөрү жабыркап, ооруканага жеткирилген. Ал эми Kia Шума унаасынын жүргүнчүсү ырчы Фаркат Кеңешбек уулу алган жаратынан ошол жерден каза болгон. Өкүнүчтүүсү Фаркат Кеңешбек уулу 5 ай гана жубайы менен жашап, бул дүйнө менен кош айтышып кете берген. Кырчын кезинде өмүрү кыйылган ырчы мырзанын элеси дос тууган саналаштарынын жүрөгүндө ар дайым жашап келет. Ырчы Бекжан Темирхан, ал көпчүлүккө өзүнүн эзилип бүттү менен ыры менен таанылган эле. Өкүнүчтүүсү Бекжан Темирхан дагы жол кырсыгынан каза болгондордун катарын толуктап калды. Боом Капчагайындагы жол кырсыктан бир адам каза болду. Бул тууралуу 11 ноябрда өзгөчө кырдаалдар министрдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Семенов көпүрөсүнөн Шу суусуна Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 4 куткаруучу тартылган. Кырсыктын кесепетинен 1995 жылы туулган Т уулу Б аттуу эркек киши каза болуп, бир эркек киши жаракат алгандыгы маалымдалган. Куткаруучулар тарабынан алар унаадан чыгарылып, тез жардам кызматына өткөрүлүп берилген. Каза болгон жаран 27 жаштагы ырчы Бекжан Темирхан экендиги аныкталды. Ырчы Аксы районунун Кызылжар айылында туулган. Анын аткаруусундагы эзилип бүттүм, кантем, шекерим аттуу ырлары көпчүлүктүн көңүлүнөн түнөк тапкан эле. Жакындарынын айтымына караганда, ал жубайы менен жакында гана баш кошкондугу айтылууда. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга кимдир тазы